Кумтөр кениндеги келтирилген экологиялык зыян боюнча бир эмес 3 орган доо арызы менен сотторго кайрылган. Алардын ичинен экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекция Центера келтирген зыянды 7 миллиард сомго баалаган. Бул жер кыртышын бузулушу боюнча, суу ресурсун бекер пайдаланганы боюнча, атпалдардын калдыктарын өңгөөгө жайгаштыруу боюнча жана айлана чөйрөгө келтирген зыяндар, отходдор боюнча жалпы суммасы 7 миллиард сом доо из бергенбиз. Эч кандай отзывать эткен эмес. Анан ушул сот боюнча бүгүн ишти жүргүзүп атасыңарбы, иштеп атасыңарбы? Жүргүзүп атабыз. 22-23 апрелде сот болот. Ошо 1,5 жылдан бери соттошуп келатабыз. Ал эми айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин эсептөөсү боюнча жаратылышка келтирилген зыяндын көлөмү 15 миллиард сомго жетет. Бул сумма көз карандысыз экологдор койгон доого салыштырмалуу кыйла аз. Эксперттердин эсептөөсү боюнча Центера келтирген зыяндын көлөмү 444 миллиард сомго жетет. Бул 3 орган бирдей эле ыкма менен эсептеп жатканына карабай, суммадагы мынчалык чоң айырма кайдан келип чыкты деген суроо туулат. Көрсө мамлекеттик органдар 95-жылдан эмес 2001 жылдан баштап эсептешкен. 6 жылдык зыянды эмнегедир көз жаздымда калтырууну чечкен. Мен Темир Сариевке суроо бергем, эмне үчүн мунун тиги 6 жылда эмне ыргытыбыңар баргачы чака десем, ал мага минтип айткан, аны төлөй албайт Центера. Анан ошого мен жиним келип, эмнеге сиз аларга адвокат болуп атасыз? Мыйзам турат, мыйзамды бузушту. Мондай чектелген эсептөө бар. Ошо менен төлөп бериш керек да. Эми мен айткым келет, азыркы сот процесси биздин доо боюнча эч чечим чыгарбайт. Ошондой эле убакытты созот. Өкмөт мүчөлөрүнүн минтип кумтөрдү калкалап жатканынын сыры башкада. Центера биздин өкмөткө экологиялык доолорду сотко жеткирбөө керек деген шарт коюшкан. Ошондо гана алардын 50-50% биргелешкен ишкана түзүүгө макулдук берери жазылган. Мындай документ депутаттардын колуна тийген соң гана коомчулукка ачыкка чыгып олтурат. Жергиликтүү соттордун да ишти создуктурууга болгон аракетинин сыры ушунда болушу мүмкүн дешет депутаттар. Сот биринчи станциясында жүрөт азыр. Азыр бир ар кандай шылтоолор менен сот улам артка кайтарылып жаткан учуру. Себеби дегенде биз суроо берип өкмөттөн сураганда алар айтышты. То алар өздөрү кумтөрдүн представителдери алар келбей калышат, же юриси келбей калат. А жерде көп мындай жооптор, мындай окшошпогон жооптор көп. 3 орган 3 башка суммадагы доо коюп жатканы атайын органдардын суроосун пайда кылышы керек эле. Тактап чыгып, доолордун бирөөсүн туура деп таап, калган экөөнү жалган маалымат бергени үчүн жоопкерчиликке тартуу керек деген экологдордун сунушун да башкы прокуратура кулак сыртынан кетирген. Муну жарандык коомдун өкүлдөрү аракетсиздик катары баалашууда. Формалдуу түрдө иш козголгону менен жумуш ордунан жылбай келет. Расмий органдардын аракетинен түңүлгөн экологдор бул көйгөйгө дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурдуруу максатында эл аралык акция уюштурган. Акциялардын бири 8 майда Торонтодо өтө турган акционерлердин жылдык чогулушу болгон күнү Центеранын ал жактагы кеңсесинин алдында өтөт. Бул боюнча бардык фактылар жана видео материалдар ал жакка жөнөтүлгөн. Мээрим Ташыбекова, Самат Дөлөтакунов, НТС.